Фарадейдин тажрыйбалары, соленоид жана магниттин аракеттешүүсү. Бул тажрыйбада дагы бир өтө маанилүү өзгөчөлүктү байкайлы. Өзгөрмө магнит талаасында жайгашкан катушкада пайда болгон индукциялык токтун максималдуу күчү эмнеден көз каранды экенин байкап көрөлү. Биринчисинде магнитти катушкага акырындан жай киргизебиз. Электр тогунун күчү 1,5 амперден ашпаганын көрүүдөбүз. Экинчисинде магнитти катушкага көбөйтүлгөн ылдамдык менен киргизели. Гальванометрдин көрсөткүчү индукциялык токтун күчү көрүнүктүү өскөнүн байкадык жана ал 3,5 амперди көргөздү. Алынган жыйынтык өтө маанилүү. Фундаменталдуу жыйынтык алабыз. Өткөрүүчү жабык контурда индукциялык токтун күчү тегиздиктеги магнит агымынын ылдамдыгына түз пропорциялаш.